Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Тез запускту кантип жасасам болот деген айымдар. Караңыздар, убагында мен наставничествону окуп атканда болгону 5000 сом менен аренда бронь кылгам. Андан сырткары өзүмдүн СММ курсум бар болчу. Ал кезде СММден башка эмнени сатам деген ойда келчү эмес. Андай ушунчалык билимим аябай бир чоң деңгээлде эмес болчу. Ал кезде себеби дегенде СММден башка эмнени сатам деген менде суроо бар болчу да. Ошол себептен СММ курсумду онлайн эле саткам. Ошондо 4-6 айымга саткам. Андан сырткары дагы да кантип ушул окууну окуш үчүн кайдан акча таба алам деген суроо пайда болгондон 2-3 айымды жандуу окутам деп СММди 7000ден окутканымды билем. 10 күнбү ушундай 2 жума окуткам через день. Үйүмө кухняма чейин чакырып алып, ким 2 жылдан бери мени көрүп жатса, башында мен ушу жандууну үйүмө чейин чакырып алып окуткан күндөрүм болгон да. Андан сырткары жандуу ушинтип 7000ден 2-3 айымды окуттум, СММди запуск кылдым. Биринде запуск кылсам, кайра 15-инде, айдын 15 күндөн кийин кайра экинчи потокту запуск кылгам. Ошондо дагы бир 2-3 да окуткамын да. Ошол себептен айта аламын, тез запуск кылганда деген эмне деген сөз. Бул жакта наставничествого келип, ошол окуунун баасын кантип тез кутулам деген менде суроо болгон да. Осознанный адамдар, алар решение издешет да. Ой, менин акчам жок деп отуруп калбастан ал издейт, ошол жолдорду издейт. Кантип акча тапсам болот? Ну, кроме того, что там заложить, я не знаю, ювелирные украшения и так далее, тому подобное, мне это не нравится. Кредит алып, анан ювелирные украшенияларды алып, салып келгендерди желательно нет деп айтам да. Кого я жду? Хотя бы уже запусктары бар, 20 000, 30 000ге уже SMM болобу, Reels курсу болобу, Stories курсу болобу, эмне Target курсу болобу, уже сатууларды баштаган айымдарды я жду на наставничестве. Идеальный менин клиентим, идеальный портрет моей целевой аудитории — это вот. Но здесь есть и способные, те, которые отучились, у которых действительно горят желанием, чындап желаниясы бар, каалоосу бар, бирок эмнеден баштайм, кантип курс ачам, ушул билимдерди дагы алгым келет, кантип сатыш керек, кантип ушундай запускту жасайт. Мен атайын даже стористе айтып атам запуск деп, потому что нолдон келгендер, запуск эмне экенин билбей түшүнбөгөндөр, запуск деген сөз эмне экенин билбегендер, чтоб наставничествого келбеш үчүн. Бул жактан мен жесткий фильтр кылам да, бесплатный консультация өтүп атканда, действительно кандай билимдери бар, сатуулар болгонбу, болгон эмеспи, мунун бардыгын суроо жооп талабында карап туруп анан ала алам да наставничествого. Андан сырткары тез запуск кылуунун дагы бир жолдору, жаңы мага наставничествого келгенде ар бирөө менен мен сүйлөшкөндө актив болот. У нас есть модуль «Быстрые деньги». Келгенде албетте мен ачык эле бетке суроо берем. Кантип наставничествосын акчасын төлөй аласыз? Кээ бирөө айтат, мага күйөөм төлөйт дейт. Кээ бирөө мисалы үчүн муктаждыгы жок акча тараптан, бир жолдошу жакшы табат, же болбосо өзү үйдө отурат, жолдошу жакшы акча табат, ошон үчүн ар кандай прям жан талашып иштеп акча табам деген муктаждыгы жок болот. Ошон үчүн өзү үчүн трансформация алыш үчүн, окружение алыш үчүн келген айымдар болот. Экинчиси болсо бул кандай десем, биринчи мен ушунун баарын өзүм үйрөнүп алып туруп, андан кийин өзүм үйрөнгөнү окуганы келдим дешет. Андан кийин анан запуск жасайм дегендер да болот. Кээ бирөө болсо мен эчтеке курс сатпайм, мен сатканды үйрөнгүм келет, мен консультацияларымды очередь кылганды үйрөнгүм келет дейт. Бул өзгөчө психолог айымдар ошентип айтышат, өзгөчө русскоязычный психологдор. Андан сырткары бул жакта кандай десем, сиздер мага келгенде эле уже бир актив болот да, кантип акча табабыз. Эң эле оңою наставничествого келген айымдардын бардыгында база фундамент бар, бул SMM жөнүндө маалымат бар. Ошон үчүн мен айтамын да, как минимум бир баракчаны алса болот, 5 000, 10 000ге, 15 000ге. Андан сырткары ошол баракчаны аласың, окууга да успевать этесиң, и өзүңдүн да продуктуларыңды запуск кылганга акча керек деп айтам. Андан сырткары дагы албетте таргет кетиресиз. Мунун бардыгына адам даяр болуш керек, осознанность болуш керек. Эмне үчүн мен мондай ачык айтып атам, бетке айтып атам? Ошого даяр болгон айымдарды күтөм деп атам да. Аракети бар, кандайдыр бир кичине сатуулары бар, айымдар бар да, баракчаларды алып барып жүрөм. Мен да өзүмдүн курсумду запуск кылат элем, өзүмдүн атымдын чыгаргым келет, мен да ушинтип чыккым келет, мен да продюсер болгум келет, мен да наставник болгум келет дегендер бар да.
ошондой айымдарды аракети күч инструменттерге мага берчи, пожалуйста, мага инструменттерди, мен могуга даярмын, мен могулардын баарын кылганга даярмын, я хочу стать вашим лучшим кейсом, сиздин кейсиңиз болгум келет деген айымдарды күтөмүн. Ошол себептен айтарым, жаңы эле келгенде сизде аудитория бар болсо, Инстаграмда мурун кийин сатып жүрсөңүз, кичине болсо дагы курсуңузду 1-2ден сатып, да хоть 1000 сомдон болобу бир нерсеңизди сатып жүрсөңүз, ошол аккаунтуңузда сендей болгум келет, наставник бол деген айымдар болсо, хотя бы 10 000ден өйдө уже алсаңыздар болот. Келгенде эле 2 жумадан кийин, как минимум, 3 жумадан кийин сиз дагы параллельно өзүңүздүн наставничествоңузду сатсаңыз болот. Мен берген нерсени, пожалуйста, аудиторияңыз бар болсо, хоть 2 алыңыз, хоть 3 алыңыз. Мага келген окуучу кыздарым, мисалы үчүн, наставничество, курс ачкан жардам берем, продюсированияны окутам, 10 000, 15 000ден кем сатышпайт. 15 000 2 айга деп ушинткенде аудиториясы бар болот. Ошол айымдарды алып иштешет параллельно. Бирок бул жакта фокус менин окумада болуш керек. Сиз өзүңүз үйрөнүп алгандан кийин дагы жакшы мыкты наставник, продюсер да болосуз. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн курстарыңызды да запуск кылып, өзүңүздүн наставничествоңузду баштап, аларга да окутуп параллельно кылгыңыз келсе, албетте, пожалуйста, я только за. Канчалык көп акча тапса наставничествода, ошончолук мага да сонун. Канчалык көп миллион тапсаңар, хоть 100 000, 200 000 канча тапсаңар, бул мен үчүн кейс жана результативность. А кээ бирөө бар, мисалы үчүн вторичная выгода деп коет да, жолдош так акча табат, ал жакшы аракет кылгысы келбейт, жалкоорок, ответственность алгысы келбейт, ал жөн эле окуп, бардыгына ыраазы болуп эле кеткендер болот. Ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы болот. Бул жакта мен алардын кызыкчылыгы үчүн, алар үчүн чече албайм. Кээ бирөө сиздей болуп өзгөргүм келет, ачык болгум келет, психологдор менен иштешким келет, өзүмдүн бир курсун, өзүнүн сатуулар боюнча бир техниканы алып эле, анан кандай десем, өзүнүн башка проекттер менен иштегендер болот. Ар бир адамдын максаты башка. Бул жакта баары эле SMM инфобизнес продюсери окуганы келген жок. Негизи окуу ошондон, бирок кээ бирөө жөн эле өзүнүн курсун ачканы келди. Мен болсо ал жакта продюсированияны да үйрөтөм, наставничествоны, насаатчылыкты и курс ачканды да. Бирок ар бирөөнүн максаты ар башка да. Кээ бирөө жөн эле сатууларды үйрөнгөнү келет, кээ бирөө болсо просто сиз менен достошуп бир окружениеде болгум келет деп келишет. Себеби дегенде мен мага келип окуп кеткен наставничествода кыздар менен баары бир кайыкта болуп калабыз да, и наставничество бүткөн кезде дагы мыктыларын сунуштап, алар менен сүйлөшүп, албетте мен менен связь болот да. Ошол себептен. Үчүнчүсү болсо, кандай вариант? Идеалдуу вариант это сразу сиздин болгон курстарыңыз, марафон, интенсив, эмне даже наставничествосы бар кыздар бар, ошолорду запуск кылып туруп, анан кайра мен менен билимди ала берсеңиздер болот. И 1 ай болобу, 1,5 ай өткөндөн кийин чоң запускка даярдык 1 ай хотя бы көрүшүбүз керек да. Чоңураак запуск кылыш үчүн как минимум 1 ай даярданабыз. Аны көп жерде айтпайт экен. Бирок биз жаңыдан нолдон баштап атканда как минимум жөн эле 60 күн, 2 ай даярдык көрүшүбүз керек да. Аудиториябызды топтоп, вложение кылып, анан Кундуз Таштановго келсем эле, мен деп туруп эле акча төлөсөм, ал мен үчүн курс жазып берет деп ойлобоңуздар. Менин жардамым менен, менин билимим менен сиздер дагы ушул мен билген билим инструменттердин бардыгын айтып беремин. Өзүңүздөрдүн курсуңуздарды ачасыздар, өзүңүздө наставник болгонду үйрөнөсүңөр, анан өзүңүз дагы продюсер болгонду үйрөнөсүздөр. Мен өзүм продюсирование кылып миллиондук кейс жазадым, өзүм экспертим менен, психология жаатынан Заткан Жусупованы. Андан сырткары болсо, наставничество бул эми 6-чы поток, и SMM курсту мен уже 2 жылдан бери сатып жүрөм. То есть тажрыйбам практикмин. Тажрыйба жана практика. Билимдерди жөн эле албастан иш жүзүндө колдонгонду билем, колдонуп келе жатам. Азыр дагы сатуулар боюнча Казакстандан окуп атам. Ошон үчүн мунун бардыгы бул наставничествода бар. Эмне үчүн мен башында сүйлөшөм ар бирөө менен? Жертвалар, которые думают, что просто эле келип эле, эчтеке кылбай эле, сториске чыкпай эле, курс жазгысы келбей эле, как будто мен ар бирөөнүн үйүнө барып алар үчүн жазып берет деп ойлогондорду сразу эле стористен ачык айтып, бетке айтып туруп эле я ситодан өткөрүп атам да, электен. Себеби дегенде мага андай жалкоо, кандайдыр бир мотивациясы жок, кылгысы келбеген айымдардын кереги деле жок. Ошон үчүн
бул жакта жесткое требование болуп атат. Экинчисиден болсо азыркы потокто сонун болуп атат. Эмне үчүн сонун? Себеби дегенде мен негизи 1 ай берем. Сентябрдын 12-синде башталса 12 октябрга чейин эле 1 ай берем бөлүп төлөө системасын. Бул жакта ноябрдын 12-сине чейин окуйбуз. Бүгүн август. Дагы 2 ай бар. Ошо 2 ай болуп атат да рассрочкачы. Ошондо жума сайын бөлгөндө 2000 болобу 3000 4000ден салганда эле бул акча кичинекей болуп эле көрүнөт да. Анан бул психология жаатына да келгенден дагы психологдор менен да духовный наставниктерим дагы бар да. Айта кетчү нерсе, бул жакта сонун система кылдык. Ким канча акча төлөсө башында каждый платит за свой результат да, на самом деле. Осознанно адамдар аны деле түшүнүшөт. 20% төлөдүңөрбү, ошончо билимди даже заранее берип уже быстрый запуска даярданып баштайбыз. Мен даже ачык айтам да, если сен аудиторияң бар болсо, если сен даяр болсоң, пожалуйста, чтобы я тоже была уверена, что ты там төлөбөй кетип каласың, же болбосо окубай таштап салбагандыктан, мындай окуп жакшы результатка жетем десең, ты можешь хотя бы половину оплатить или 20-30%, ошого жараша мен да билимдердин баарын берип туруп, сразу сага запуска даярдык көрөбүз. Же болбосо 100% оплата кылганда я полностью сразу уже готовлю к запуску. И даже за это время можно запуститься 2 раза, я думаю. Бир эмес 2 жолу запуск кылса болот да. Бул жакка эми серьезно настроенный айымдар келиш керек. Андан сырткары, мисалы үчүн мен наставничествода да окуп атканда, эң биринчисинде окуп атканда мен 5-6 наставничество окудум. Ар бирөө менен, ар бирөөнүн лучший кейсимин. Экинчи наставнигим Айгерим Теңирберген, көрсөңүздөр керек, мен анын баракчасында лучший кейс болуп дагы закрепленная эмесинде, страничкасында, казахстанская Айгерим Теңирберген, долларовый миллионер, да. Эмне деп айта кетем? Бул жакта караңыздар, адам өзү даяр болсо, каалоосу күч болсо, аны кылат. Неважно, да, мисалы үчүн 100 адам көрсө просмотр, 3-өнө 15 миңден 3 адамга, 4 адамга наставничествоңузду сатсаңыз, 4 адамга канча 40-50-60 миң болуп калат экен уже да. Ошону сатып, өзүңүз аудиторияңыз бар болсо, адамдар менен сүйлөшө билгенди билсеңиз, каалооңуз күч болсо, ушул действительно меники десеңиз, албетте быстрый запуск можно сделать. Мини-запуск и ошол айымдарды алып, аларды окутуп, параллельно менден да окуп, мен потому что бүт сабактын баарын, билимдердин баарын калтырам навсегда. Конспект, гайд, чек-листтердин баарын калтырам силерге. Аны только өзүңүзгө эметип аласыз да. Андан сырткары болсо, бул жакта мен, мисалы үчүн менин коллегаларым, же болбосо менин окуучуларым да ошондой кылышат. Кээ бирөөнүн аудиториясы болсо, келгенде эле 15 миңден, же болбосо 25 миңден 2 адамга, 4 адамга сатып коюп, андан кийин чоң запуска окуп, тигилер кыздарды окутуп, даярдык көрүп баштайт 1 ай. И чоң запуска хотя бы 10 айымды, 15 айымды пландаштырат, 8 айымды декомпозиция кылабыз, ошолор менен чоң запуска даярдайбыз. Мунун баардыгын сториске айтканда баардыгы эле түшүнө бербейт. Азыр аудиториямда 0дон келгендер бар, наставничество эмне дегендер бар, түшүнбөгөндөр бар да. Наставничество дегенде мен полный билимимди, тажрыйбамды берем, сиз ошону алып туруп колдонушуңуз керек. 50% полный билимим сопровождать этип, сизди кураторлор дагы, мен дагы, технический жактан дагы сопровождать эткенибиз. Жана андан сырткары сентябрда ушул потокко келип аткан айымдарды өзүнүн, мисалы үчүн, инфобизнес курсун, же болбосо наставничество курсу бар болсо, сайтка жайгаштырып беребиз, техспец бар. Ошонун баардыгын, андан сырткары 2-3 приглашенный психолог, коуч по денежному мышлению келип, зумдан ар бирөөңөрдүн сурооңорго жооп берип, ар бирөөңөр менен сүйлөшүп, разбор кылып, ар бирөөңөрдү разбор кылат. Мен заставлять этип деле кылдыртамын, потому что мне очень важно, чтобы прокачка была мышления. Бул жакта кээ бир адамдардын мээсине 100 миң, даже 100 миң кантип табам, это невозможно дегендер бар. А кээ бирөө миллионду мээсине даже батпайт да, кантип миллионго запуск кыла алам деп. Кээ бирөө мисалы үчүн 100 миңди мээсине батыра албайт. Ошон үчүн ой жүгүртүүсүн, мышлениесин өзгөртүш керек адам. Эң биринчиси миллион тапса кантип табат? 50 миңден 20 адамга сатсаң, наставничество миллион табат. Туурабы? Или 50 адамга канча? 2 миң сомдон. Так, жок, ал жак канча? 20 миңден, 50 адамга 20 миңден сатсак. Бул жакта декомпозициялар жазалат. Андан сырткары эми ар кандай да ар адамдар, мисалы үчүн кээ бирөө
келип спокойно окуп андан кийин запуск кылам дейт, кээ бирөө болсо сразу запуск кылайынчы дейт. Бул өзүңүздүн каалооңузда. Мисалы үчүн мен окуп атканда эле параллельно применять этем, параллельно алган билимимди сразу эле ишке киргизем жана ошондагы окуучуларыма, наставничестводагы кыздарыма ушундай кылгыла, сразу билимди колдонгула, сразу хотя бы бир наставничествого бир кызды алсын деп тиленем да. Себеби дегенде сабак окуп туруп анан өзү сабак өткөн бул башка. Өзү сабак өтөрдү да, өзүлөрү даярданышат да. И ошо даярданаардын астында сабактарды кайра көрүп, кайра жазып даярданып чыгышат. И ошондо мээсине 2 эсе 3 эсе жакшы кирет да. Ошол себептен айта кетчү нерсе, бул жакта мен эч кандай бир волшебный таблетка айткан жокмун, эч кандай прям бул жакта эмгек кылыш керек, иштеш керек деп атам. Выходтарын айтып атам. Как минимум 1-2 баракча алгының, 2-3 айга алып иштегениң 10 миңден болобу, 5 миңден болобу, 8 миңден болобу иштеп табыш керек ошону. Андан сырткары бул жакта кандай деп атам, если аудиторияң бар болсо, сен уже сатып жүрсөң, мен дагы силер менде болгусу келген адамдар көп экен деп элет, сиздей болгусу келип, сизди көрүп жүргөн, сиздин сатып алып жүргөн окуучуларыңыз бар болсо, сиз да өзүңүздүн наставничествоңузду ачсаңыз, именно сизди каалап турат. И ушул Асель сонун кыргызча нукура сүйлөйт, сонун объяснять этет, уже курсын алып жүргөм. Ар бир эксперттин өзүнүн аудиториясы болот. Кээ бирөөлөргө мен мисалы үчүн стерва көрүнсөм, кээ бирөө именно мени жактырышат. Требовательная, классная, тарс калпайтпайт, бетке айтат депчи. Кээ бирөө мисалы үчүн сизди жактырат, себеби дегенде сиздин аудитория. Кээ бирөө менин наставничествомо келе албаса, мисалы үчүн сиздикине барат 10 миңге, 15 миңге. Көп мен кыздарым, наставничествода кыздарым Кундуз Таштанова берген нерсени берем деп менин личный брендим аркылуу да сатууларды жазышат. Анан айта кетчү нерсем, у меня личный бренд работает, у меня инструменты работают. Мен өзүм колдонгон үчүн ушундай ийгиликтерге жетип келе жатамын. Өзүмдүн үстүмдө иштеп, ушул билимдердин баардыгын колдогондуктан азыр дагы иштешип жаткан айымдарым, ушул Анжелика Караатовна, дагы башка жылдыздар бар, андан сырткары ушунча окуучуларым бар. Муну айтып бүтүн кажети жок, өзүңүздөр деле көрүп жүрсөңүздөр керек. Бул ошол себептери да. Сизде мисалы үчүн стористе охваттар аз болсо, кантип батыраак запуск жасайм десеңиз, анда лучше, конечно, на наставничество брать. 15 миңби, 20 миңби сиз өзүңүз чечесиз. Кайсыл акчага сиз өзүңүздү жакшы сезесиз. Ошону айтып атканда өзүңүздү жакшы, действительно ушунча билим берем, 2 ай иштешем, меники как минимум 15 миң сом, 3 миң бронь кылып 12 миңди бөлүп төлөшөт 1 айдын ичинде десеңиз, пожалуйста, 2 айга наставничество алгыла. Мен берип аткан нерсени бергиле. У меня нету такого, мени турагыла мени, алгыла ошол сабактарды. Ошол сабак аркылуу деле акча жазагыла, пожалуйста. Аудиторияңыз бар болсо, 2-ни алгыла, 4-тү алгыла. Канчага күчүңөр жетсе, ошо 4 адам аласыңарбы, 5 адам аласыңарбы, сразу келип эле алгыла аудиторияңар бар болсо. Кээ бирөө бар, мисалы үчүн, сразу эле майдалабай эле, сразу монону чогултам, 1 ай, 1,5 айдан кийин запуск кылам дейт. Бул өзүңүздөрдөн зависит этет, себеби дегенде бөлүп төлөө системасы бар бизде. Азыр бронь кылгандар уже 2 ай бар, аларда 12 октябрга чейин бөлүп 3 миңден, 4 миңден, 5 миңден бөлүп төлөп атышат. Сентябрга жакындаган сайын уже баасы 15 августтан кийин уже баалар башкача болот. Потому что менде уже 70-80% уже все бүт орундар уже заняты. Канчалык наставничество башталарга жакын сатып алышса, анда уже кымбатыраак болот, жана аларда 1 ай гана болот. 1 айдын ичинде бөлүп төлөө системасы жок болсо, ал жакта баары бир чаттардан төлөбөй, мындай болсо сразу эле чаттардан, бардык жактан удаление болот. Бизде очень строго дисциплинаны катуу кармаган айымдарданмын, ошол себептен дисциплинага түшөм, трансформацияга түшөм. Мен дагы үйрөнгүм келет, мен дагы өзүмдүн курстарымды ачкым келет десе, не только курс ачкан эмес, не только методология курса, наставник кандай болот, система кандай өтүлөт сабактар, кантип наставник болот, кандай сабактар өтөт, готовый гайд, чек-листтер орусча, кыргызча 100 баракчага чейин. Гайд, чек-листтер, гайдтар кыргызча, орусча, презентация менен Zoom'дан өзүм живой өтөмүн да, ана суроо жооп менен живой болот. Албетте кураторлор дагы болот, мен боломун. Бирок сабактардын бардыгын өзүм живой Zoom'дан өтөмүн. Бонусный сабак виптерге психология, продаж жаңы курсумду беремин. Инфобизнес 2 тарифте тең болот. Андан сырткары курс боюнча дагы мини сторис боюнча да
Stories боюнча курсту дагы белекке алышат, андан сырткары дагы рилстерди алышат. Бул өзүмдүкү да. Андан сырткары VIP тарифте окуп аткандарга мен СММщицаларды берем. Алардын гайд чек-листтерин жардамдашып, ошол 2 айдын ичинде, наставничествонун ичинде ошол СММщица кыздар жардамдашканга. Андан сырткары VIP тариф менен VIP профилдин разницасы ошондо. VIP-тегилерге сатуу боюнча психология продаж курсун берем. СММщицаларды бирден акырындан берип турам жардамдашканы. И андан сырткары VIP-теги окуган айымдар менен мен жума сайын жолугушам. Бул 6 жолугушуу плюс еще бир ай бүткөндөн кийин бизнес завтрактагы баарыбыз общий жолугушуу. Наставничество бүткөндөн кийин самый крутой, классный, дорогой ресторан Бишкекада отурабыз буюрса. Выпускной, сертификат, вручение жана сабактын бардыгы навсегда калат, чаттар навсегда калат. Ошол эле наставничествосын алкагында өзүн мыкты көрсөткөн айымдарды албетте мен буду рекомендовать, мыкты продюсер, мыкты наставник деп. Жана ошол эле окуп аткандардын ичинде коллаборация болот. Может, экөө биригип бир наставничество ачат. Может, тиякта мисалы үчүн менде психолог, коучтар көп келип атат, ошолордо окуп аткан кыздардан бирөөнү берем уже продюсированияга, наставничество бүткөндөн кийин. Ошондой бизде дагы системалар, техникаларды колдонобуз. Ошол дагы да бир сиздерде бир маалымат, сурооңуздар бар болсо, суроону мага личкама жооп жазсаңыздар болот дирекке, ошол жака өзүм лично жооп беремин. Кандайдыр бир дагы ачылбай калган суроолор болсо, ошол жака жазсаңыздар болот. Осознанный айымдарды күтөм. Чындап, действительно, каалоом бар, күч, уже аракет кылып жүрөм, кичине бир кандайдыр бир результат алдым, СММ, инфобизнестерди окудум, мону окудум, хочу масштабироваться, я знаю, что у меня получится, сториске чыгалам, чыгып жүрөм, хочу, действительно, мне нужен вот этот инструмент, я хочу ушу билимдерди алып, чоң запусктар кандай жасайт билгим келет десеңиз, welcome. Я жду вас, мои дорогие.